Атым Урмат. Биринчи саламатсыңарбы? Кечки күнүңөр менен биз ушул Бишкектен ушу Кудай буйруса үй алсак деген оюбуз бар эле. Ошол ой максат менен келип отурабыз. Кудай кааласа жакшы немелер болуп атыптыр. Кудай буйруса ушул нерселерди жетебиз деп ойлойбуз. Кудай буйруса. Кудай буйруса 2 комната, 3 комната. Кыргыздар көпчүлүкпүз го бар. Бишкек шаарынан Кудай буйруса небереле деген нелер бар. Кудай буйруса Бишкек шаарынан алабыз деген оюбуз бар. Кудай буйруса. Ошосу. Жарыясын кантип келип калдыңыздар? Бул компаниянын жарыясын бияктан чоң эжебиз болот, бияк биздин эжем айтып калды. Биз сиңдим экөөбүз Бишкектен үй алсакпы деп атканбыз. Анан силер Бишкектен үй аламын деп атасыңарга жүргүлө. Ошону как раз Бишкектен келип атышыптыр. Ушундай немеге деп анан ошонун немесен угуп келип калдык да. Кудай буйруса алабызго деген урмат атым, алабызго деген үмүттөбүз. Рахмат силерге да чоң. Ушинтип кыргыз элим өнөгөп ушинтип бизге үйлөрдү берип турса эң жакшы болот го. Саламатсыңарбы? Менин атым Роза. Бул жактында мен ушу Айгерим деген кызды тааныйт элем. Ошол мага рекламасын жөнөттү. Анан кийин биз ушу үчөөбүз бир тууганбыз. Биз дагы ошо үй алабыз деп кимибиз биринчи алсак деп биринчи болойлу деп ошо отурабыз. Кудай буйруса көрүп атабыз варианттарын. Ооба, Бишкек шаарынан варианттарын көрүп атабыз, үйлөрдү көрүп атабыз. Жакшы салынып атыптыр. Кудай буйруса буйруган жеринен алабызго деген үмүттөбүз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен биз ошо Бишкек шаарынан 2 комната, 3 комната үй алабыз деп ниет кылып атабыз. Кудай буйруса ошо ниетибиз, тилегибиз ишке ашат, орундалат деп отурабыз. Бизге ошо Эмаком курулуш компаниясы, мен телефондон подключение болгом негизи башында. Ар келген немелер сообщенияларды окуп, өзүм аракет кылып аткам. Анан биякта эжемдер да айтып калды. Ошол аркылуу келдик. Буюрса жакшы тилек ойлорубуз бар. Ошол компаниядан үй алыңыздар, буюрса жетели. Бул компанияга 1 жыл болуп калды. 1 жылдан бери таанышмын. Буюрса тилегиме жеттим ошол күнгө. Эми жакшы ой тилекте отурам, үйлүү болоюн деп. Менин атым Бакыт. Ошо Эмаком компаниясын биз Инстаграмдан биринчи интернеттен ошо тагып эме кылганбыз. Айгерим деген ошо кызыңар бар экен, ошо менен сүйлөшүп, анан Бишкекке келинчегим барып, 3 комнаталуу квартираны договорлоштуруп, Кудай кааласа эмки жылы биз 3 комнаталуу квартиралуу болобуз деп отурабыз. Сиздер уже келишим түзгөнсүздөр. Дооба. Ай сайын ошо төлөп акчабызды эметип отурабыз, Кудай кааласа. Төлөп атабыз. Үйдү курулуп атат. Да. Кандай курулат? Кандай курулат? Сапаты, кайсы райондо? Family House. Family House. Family House деген ошо эмеден экен. Биздики экинчи А3 А3. Да, блок 3-чү блоктон. 3-чү блоктон экен. Ошо азыр 3-4 этаж курулуп калган, эмелери, каркастары. Кудай кааласа эмки жылы курулуп бүтөт. Компания боюнча интернеттен атым Сабира. YouTube'дан көрүп калдым. Силерди анан ишенип ишенбей бирок звонок кылып көрдүм. Звонок кылсам балдар ооба неме кылышкан деди. Через YouTube келдик да ошо. Үй алабыз деген, конечно, ниетибиз бар, ошон үчүн келдик го баардыгыбыз. Жакшы ниет менен, бирок Бишкектен 2 комнаталуу үй алсам деген оюм бар.
жакшы ниетим бар. Көрөбүз, эми азыр информация алганы келдик да. Основной бизде информация, азыр информацияларды көрөбүз. Анан бизге туура келе турганбы, бардыгын карап көрөбүз да. Саламатчылык. Эмаком компаниясы, курулуш компаниясына каяктан кантип болуп келип калдыңыздар? Анан үй алайын деген максат пландар барбы? Ооба, саламатсыздар биринчиден. Мен 2 күн алдын ушул Эмаком компаниянын зам директору деп коебузбу, Эрлан Инюс болот. Ошол WhatsApp'тан личкага жазып, бишкектен туруп, биз Москвага баратабыз, жерлештер менен жолугуп, кичине презентация кылып, тааныштырып бермен. Өзүнүн ошол Эмаком курулуш компаниясы боюнча маалымат берели деп кетип атабыз. Ошо келип бериңиздер деп суранган, ошо келдик. Эми буюрса үй алабыз деген ниеттер бар. Ошол отурган баарында эле ниет бар го буюрса. Ошол бүгүн азыр көрөбүз, сүйлөшөбүз дегендей. Эгер атым Шайлообек Курбаналиев, Москва шаары. Рахмат. Саламатсызбы. Азыр мына Шайлообек инем айтып кеткендей эле WhatsApp'тан уктум. Эмаком компаниясын биринчи жолу угуп атам. Анан мага кызык болду. Келип ушул жерден консультация алып, көрүп кетейин деп келдим. Себеби рекламада Төрөбай Кулатов конушу, Ошто дагы бир конуш, анан менин өзүм шаарым Кызылкыя жөнүндө дагы сөз кетти. Ошого мага кызык болду, келип көрөйүн, кандай курулуштар бар, нелер бар, ошого карап, эми ар бирибиздин максатыбыз үй алыш, үй куруш. Ошого байланыштуу келдик. Буюрса азыр башталышын көрөбүз. Презентациясын угайлы, ошого карап, анан бир чечимге келебиз буюрса. Атым Айбек Мусаев, тренер болуп иштейм Москвада. Эмаком курулуш компаниясын кантип болуп келип калдыңыздар? Анан ошол үй алайын деген максат пландар барбы, кандай сунуштар бар, ошолар тууралуу айтып өтсөңүздөр болот. Мен Нурмат Жулпидин, Кадам жайдан болом. Ошол Эмакомдун интернеттин баары Эмаком кетти го. YouTubeга кирсең Эмаком, Facebook'ta Эмаком, ошонун аркасынан жигиттер келип атабыз. Ака келип бериң дегенде келип бердик, мына чайчы отурабыз. Анан карап көрөбүз азыр. Менимче жакшы курулуш компания болуш керек. Азыр бирдеге дей албайм, себеби сырттан билем да. Маалымат алып элек. Мен маалымат алып туруп, ошого карап айтсак болот. Москвада кыргызстандык мекендештерге эң сонун мүмкүнчүлүк түзүлдү. Себеби сиздер үйлүү болоюн, үйлүү болсом экен деген эңсеген максатыңыздардын ишке ашыруу үчүн Эмаком курулуш компаниясы бүгүн Москва шаарында. Москва шаарына мекендештерди чакырып, өздөрүнүн кенен маалыматы чай үстүндө баарлашуу учурунда олтурабыз. Эмаком курулуш компаниясы жалпы эле Москва шаарына Эмаком курулуш компаниясынын куруп жаткан, бүтүргөн, эми баштай турган үйлөрү, пландары жөнүндө жалпы биздин мекендештерге маалымат берип, толук кандуу түшүндүрүү максатында келдик. Бүгүн 26 июль күнү 8:00-дө Fusion чайханасынан жолугабыз деп буга чейин соцсеттерден массалык маалымат каражаттарынан токтой сиздерге маалымат берип аттык эле. Ошол бүгүн орундалып, мекендештерибиз менен жолугушуп отурабыз. Бүгүн биринчи болуп кимге буйрган болсо, биринчи болуп Эмаком курулуш компаниясынан батирлүү болгон кишиге мындай бул жерде 30 000 деп турат, бирок ушул сыяктуу 100 000 сомдук жеңилдетүү ыйгарылмакчы. Сүйүнчү десем болот. Биз биринчи батирибизди жолугушуубуз башталбай атып сатканга үлгүрдүк. Биринчи Москвадан биринчи болуп батирлүү болгон мекендешибизди дагы бир жолу куттуктайбыз. Келиңиздер, биздин программа башталар алдында турат. Assalamu alaikum. Бардык биздин мекендештер, биринчиден баарыңыздарды келип бергениңиздер үчүн Эмаком курулуш компаниясынын атынан, жамаатынан ыраазычылык билдирем баарыңыздарга. Негизи эле мекендештерибиз менен Москва шаарында жүз көрүшүп турганыбыз үчүн аябай кубанычтабыз. Бөтөн элде, бөтөн жерде өзүңө жакын кишини көргөн бул аябай жакшы башкача сезим болот экен. Мен Москвага учуп келгенде эле орустардын мамилесин бир аз башкача элестеттим. Анан азыр сиздерди көрүп туруп мен бир
башкача атмосферада турам да. Барыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Негизи биздин компания бул Москвага келген себеби телефон аркылуу жеткиликтүү биздин курулуш компания жөнүндө, курган үйлөрүбүз жөнүндө толук маалымат телефон аркылуу жетишпейт экен. Бизге мигранттардан көп сунуш келди. Бизге жеткиликтүү толук маалыматты келип берсеңер кандай болот деген. Ошол сиздердин сунушуңуздарды жеткирип жатпай, сиздердин сунуштардын артынан компания атынан келип сиздерге кантип ачылганбыз, эмне менен баштаганбыз, анан эмне куруп атабыз, эмнени бүтүрдүк, анан алдыдан эмнени дагы бүтүрүп беребиз сиздерге. Ошонун баар толук маалыматты берип сиздерге жеткиликтүү берели деп келдик. Тилекке каршы биздин башкы директор Жусупов Эмиль мырза кам санабасаңыздар болот, биздин компанияда иностранный учредитель жок. Кыргыз, бир хозяин кыргыз. Анан өзү келе турган болчу, башка бир проект менен башка бир чет өлкөгө чыга турган болуп калып, келе албай мен келдим ошон үчүн. Азыр сиздерге биздин кайсыл шаарда канча кабаттуу эмне курулуп атат ошол жөнүндө биздин сатуу бөлүмүнүн адиси Айгерим бардык маалыматты берет ушул жерден. Анан быйыл бизде салт бар, биздин курулуш компаниянын салты бар. Жылына бир өзгөчө бир үй же болбосо автомашина, ушундай бир лотерея ойнотобуз биздин кардарлардын гана арасында. Бул деген былтыры биз Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунааны 100-150 гана кардардын арасында ойнотуп, бардыгы ачык айкын өтүп, биздин бактылуу бир кардарыбыз Ош шаарынан Toyota Camry автоунаалуу болду. Быйыл болсо декабрь айына Ош шаарынан 12 кабаттуу Эмаком Хаус турак жай комплексинен бир батирлүү бөлмө кардарлардын арасында ойнолот декабрь айында. Же Бишкек шаарында болот, же болбосо Ош шаарында ачык айкын. Буну биздин кызматкерлер ойнотпойт, буну атайын бир өзүнчө нейтральный адамдар ойнотот. Биздин өзүбүздүн кишилер аралашпайт, түз эфирде ачык айкын биздин кардарларыбыздын арасында ойнолот. Анан кийин сиздерге өзгөчө дагы мен Бишкекке барып үйдү алып кайра келишим үчүн менден расход кетип калат деген бизде көп ушундай маселе пайда болот да. Сиздерге бизден батир алам десеңиздер, барып кайра 2 күндө учупка жумушка чыгып калышыңыздар үчүн шарт түзүп беребиз. Туда и обратно деп коет, билетиңиздер биздин компаниянын атынан болот. Андан сырткары азыркы учурда батирлүү болом десеңиздер, батир алсаңыздар көлгө 5 күндүк 2 кишиге жолдомо бар. Акун пансионатында, көлдө жакшы бир пансионатта 5 күндүк 2 кишиге жолдомо. Бардык условиялар менен. Андан сырткары биздин компанияда бизде сөзсүз түрдө 30% төлөш керек. Же болбосо сөзсүз түрдө ай сайын мынча акча төлөш керек деген жок. Ар бир кардардын өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, биздин Айгерим десең, Айгерим жакшы билет. Ар бир кардарга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Бул айда канча төлөй аласың, анан кийинки айда кошуп төлөйсүзбү дегенде ушундай өзүнүн жолдорубуз бар. Баарына ар бир менин 30% пайыз төлөй турган акчам жок эле, мен ала албайт экенмин деген түшүнүк болбосун. Браво. Биз ар бириңиздерге 10% болот. Акчасы жок эле, жөн эле без пайызсыз эле, же болбосо процентсиз эле паспортуңуз менен оформип кетсеңиз, үйдү оформип этип беребиз. Ай сайын ошого жараша төлөй берсеңиздер болот. Кошмо кечиңиздер менен урматтуу ушул жердин эс алуучулары, үй коноктору. Менде бир суроо пайда болуп кетти. Азыр эгерде 30% төлөй албай турган болсо, мүмкүн 10% төлөй турган болсок, ошол эле биздин паспорт менен алганга мүмкүнчүлүгүбүз болсо, силер кандай кепилдик бере аласыңар? Биз чындап эле ошол үйдү алганга. Аныс биздин сатуу бөлүмүнүн кыздары сиздин шартыңызды баарын биринчи түшүндүрүп айтып бергениңизден кийин гана биз оформить этип беребиз. Айына канча төлөп бере аласыз,
Анан 2 жыл негизи баардык эле компанияда 2 жыл убакыт берилет. 2 жылдын ичинде калган сумманы төлөп бүтүш керек дегенчи. Бирок бизде андай бир чектөө жок. Шартка жараша кааласаңыздар 4 айда бир, 3 айда бир квартальный кылып бөлүп берсек деле болот. Ай сайын мен төгө албайм. Мен мисалы 3 айда бир мынча сумма төгөм деген сыяктуу ушундай бир эме болсо аныга делебиз. Баары даярдалган кыздар баарын сиздерге тактап айтып, сиздердин өзүңүздүн сунушуңузду айтасыздар, ошого жараша кылып биз сиздер менен кызматташканга даярбыз. Анан ипотека деп көп суроо берип атасыздар. Ипотеканы мен сиздерге түшүндүрө кетейин. Ипотека менен биз эмне үчүн иштебейбиз? Биз сиздерди ойлойбуз биринчиден. Ипотекага биз банк менен договор түзүп, өзүбүз компаниябыз сиздерге үйдү биз оформить этип бере беребиз. 2 күндүн ичинде бизге банк бизге тиешелүү акчаны которуп берет. Сиздер банкка төлөй турасыздар. Бирок 10 жылда сиздер ошол алган квартиранын 2 эсесин төлөп өтөсүздөр. Анан алып бүткөнчө Эмакомду каргап өтөсүздөр. 2 квартиранын акчасын төлөтүп атат деп. Негизинен биз төлөтпөйбүз. Бизге банк акчасын бөлүп берет. Биз кутулабыз, автоматически кутулабыз сиздерден. А сиздер банкка 10 жыл 2 бөлмөлүү батирдин 2 эсесин төлөйсүздөр. А биз ошол эле нерсени биз 2 жылдык срок болсо ошону бир аз 2,5 жыл же 3 жыл бир аз жеңилдетип берели деп атабыз. Бирок ипотекасыз эле. Ипотеканын процентини ар бир банк менен сүйлөшүп көрдүк. Дагы да сүйлөшүп аракет кылып атабыз, пайызын түшүртүп. Мүмкүнчүлүк болуп калса, сиздерге да жеңилдик болсо, андан кийин алар менен келишим түзүп, анан сиздер менен иштейбиз. Сиздерге выгодный болгон нерсеге биз да кадам барбайбыз. Биздин команда негизинен жаш команда. Жетекчиликтен ылдыйга карай полный жаш. Аракетчил, алдыга койгон максатты орундата турган. 1 жылдын ичинде баштаган үйүбүздү куруп бүтүрүп атабыз. Билбейм, буга чейин тарыхта 1 жылдын ичинде үй тапшырды деген болбоду. Жаш компаниябыз, оңун алабыз, бирок ошол учурда биз ачылгандан бери көптөгөн ийгиликтерге жетишти. Биздин курулуп аткан үйлөрүбүз үчүн тез бат бүтүп атат, сапаты жагынан деген суроолор сөзсүз түрдө пайда болушу мүмкүн сиздерде. Компаниянын өзүнүн Бишкек шаарында өзүнүн бетон заводу бар. Саатына 120 куб чыгарган бетон заводубуз бар. Кирпич заводубуз бар. Андан сырткары биздики курулушкана компания менен чектелбестен холдинг болуп өзгөргөнбүз. Холдингдин ичинде кайрымдуулук фондубуз бар. Көптөгөн мүмкүнчүлүгү чектелген үй-бүлөлөргө жардам берип турабыз. Балдар үйүнө, карыялар үйүнө ай сайын ар кандай продукт, кийим-кечек, эт менен колубуздан келгенче кайрымдуулук фондубуз тарабынан дагы жардам бергенге аракет кылып келебиз. Андан сырткары охранный агентствобуз бар. Учабыз десеңиздер, самолет менен билет алып бергенге шарт түзүп беребиз. Ош шаарында үйдүн ички жасалгылоосун жасаганга шпаклевка, ротбанд ушул сыяктуу бир өзүбүздүн чакан заводубуз бар. Айнек терезелер, эшиктерин өзүбүздүн Эмаком Пласт деген өзүнүн чакан фирмасы алып берет андагы. Андан сырткары үйдүн ичини ремонттойбуз десеңиздер, анын дагы шартын караштырганбыз. Алсаңыздар көп мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беребиз сиздерге. Дагы бир жолу келип бергендер үчүн жетекчилик тараптан өзүм атымдан, жалпы эле коллективдин атынан сиздерге ыраазычылык билдирем. Негизинен көп киши деп күттүк эле, бирок негизинен эле мага ушул маалымат керек эле деген адамдар келген окшойт. Жөн эле келбепсиздер, менин түшүнүшүмчө. Дан буюрса калган кишилерди күтүп турабыз деген үмүттөмүн. Чоң рахмат сиздерге. Бизде Супара каналында түз эфир болду. Кабарыңыздар барбы жокпу? Москвада ушу мекендештердин радиосу бар, каналы бар. Ушул жерде Эрлан 1 саат бою түз эфирде болуп берди бүгүн бизде. Ошон үчүн мен маалыматты дагы Эрлан айтпаган маалыматтарды айтып өтөйүн, анан Айгеримди анан микрофон берип чакырайын, калганы Айгерим өзү айтсын. Эмаком курулуш компаниясы мына бүгүн
эртең 27-си, 28-и, 29-у, 30-у ушул чайханада эртең мененки саат 9-дан кечки саат 10-го чейин баягы сатуу бөлүмүнүн кызматкерлери ушул жерде маалымат берүү боюнча дагы ушул жерде болушат. Эгер бүгүн маалымат ала албай калган туугандарыңыздар, досторуңуздар, жакындарыңыздар болсо айтыңыздар, келишсин. Ошондой эле анан телефон номерине, WhatsApp номери бар, ошону жазып алсаңыздар болот, байланышып, WhatsApp аркылуу байланышып келсеңиздер болот да, баягы убактыңыздарга карап туруп. Балким сиздердин убактыңыздарга карап туруп 10-го чейин эмес, бир аз көбүрөөк отуруп беришет, иштен чыгып келгенге мүмкүнчүлүк түзүп бергенгечи. Андан сырткары эмне? Азыр эле ушул жерде мен жакшы жаңылык угуп калдым. Ушул жерде отурган мекендештерибиздин арасында биринчи келишим түзүп, бүгүн Атай Москвага келип, атайын ушул нерсени бир жакшы сюрприз жасашыптыр. Алгачкы жолу ушинтип контракт түзгөн, келишим түзгөн, үй алып контракт түзүп аткан адамга 100 000 арзандатуу менен үй сатышыптыр. Уже биринчи кардары бар экен булардын. Калган эмесе ошол сатуу бөлүмүнүн кызматкери ошо жалпы маалыматты, Эмаком курулуш компаниясы тууралуу жалпы маалыматты, кантип үйлөрдү алса болот, кандай үйлөр бар, бул тууралуу айгеримди чакырайлы, айгерим келип өзүңүз жалпы маалыматты берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кардарларым, мен атым Айгерим. Мен Эмаком курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүндө эмгектенем. Ар бириңиздерге жеке өзүмдүн атымдан жана компаниянын атынан ыраазычылык билдирем. Эрлан айткандай көп күттүк, бирок ошол күндөрү аябай регистрация каттоодон өткөн кардарлар көп болуп, мен 2 күнгө бөлгөнгө туура келди да. Батпай калабы деп бир аз сарсан олдук. Бирок 4 күн бою буюрса ушул жерде болобуз. Азыр эгерде кимдердин кенен маалымат бере албай калсам, 4 күн бою ушул жерде келсеңиздер, мен убакыт бөлүп маалымат берип, эгер мүмкүнчүлүк болсо, биз сунуштаган варианттар жакса, анда сиздер келип келишим түзүп батир сатып алсаңыздар, аябай жакшы арзандатуулар менен беребиз. Анткени биз ошондой программа менен келгенбиз да. Азыр Эмаком курулуш компаниясынын Кыргызстан боюнча куруп аткан үйлөрү тууралуу мен кыскача айтып кетейин. Азыр видео ролик коюп берсин биздин. Строительная компания «Эмаком» была основана в сентябре 2017 года Джусуповым Эмильбек Рамидиновичем. И за 2 года успешной деятельности прошла впечатляющий путь. В данный момент мы строим 8 объектов в городах Бишкек, Ош и Кызылкия. 1 объект сдали в эксплуатацию. У строительной компании имеется свой бетонный завод и материально-техническая база, необходимая для завершения объекта в установленные сроки, в должном качестве и достаточных объемах. Строительная компания «Эмаком» имеет все необходимые лицензии, позволяющие заниматься градостроительными и строительно-монтажными работами. Наши объекты в городе Бишкек. Жилые комплексы Family House и Турбай-Хулатов – это современное, комфортное и доступное жилье, подходящее для всех жителей города. Жилые комплексы находятся в южной части города, в экологически чистом районе Губджар. Комплекс Family House спланируем сдать под самоотделку блок А2 в конце 2019 года. Блок А3 во 2-м квартале 2020 года. Комплекс комфорт-класса. Рядом расположена школа, садик, торговые центры, вуз и ботанический сад имени Гариева. Жилой комплекс Турбай-Хулатов расположен также с рядом комплексом Family House. ПСО планируется сдать в 3-м квартале 2020 года. Строительная компания «Эмаком» запускает строительство нового комплекса в Береге. Объект будет располагаться в южной части города, в 12-м микрорайоне. Здесь будет создана неповторимая атмосфера благополучия, уюта и панорамного вида. Объект планируется ПСО в конце 2020 года. В городе Ош ведется строительство 5 жилых домов. 1 объект уже сдан в эксплуатацию. Для жителей юга предлагаем квартиры в жилых домах Уркуясалиева, расположенные в микрорайоне Манас. Мурас-Ордо, расположенный в районе Тал.
Атан, Сулайман-То, расположенный в районе Телеком, Эмаком Хаус по улице Ашмахонова. Мы уверенно заявляем о том, что только у нас вы найдете то, что подходит именно для вас. Это индивидуальный подход к каждому клиенту, выгодная цена и гарантия ведения строительных работ строго по графику. Только у нас специальная программа «Лояльность для мигрантов». Миссия нашей компании. Мы видим свою миссию в реализации высококачественных проектов в сфере жилищно-гражданского строительства, способных быть идеальной средой для проживания, работы и досуга современных людей. Мы хотим сохранить архитектурный облик города, построив здания, которые станут предметом гордости компании и элитным будущего строительства. Мы стремимся внедрить передовые технологии возводимого жилья, приумножив многолетние традиции отечественного домостроения. Мы верим, что доступность и качество наших квартир гарантируют достойное решение жилищного вопроса наших соотечественников. Мы знаем, что высокие стандарты нашей работы обеспечены многолетним опытом, честной и открытой позицией компании по отношению к партнерам. Качественное строительство – залог надежного дома. Кыскача маалымат берилди. Кыргызстанда Ош, Бишкек жана Кызыл Кай шаарларында көп кабаттуу үйлөрдү куруп атабыз жана ошол шаарларда өзүбүздүн кеңселерибиз бар. Буюрса Москва шаарына өзүбүздүн кеңсебизди ачууну план кылып жатабыз. Бул жактан дагы эми кенен маалымат алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт сиздер үчүн. Анан жалпы баардык кардарлар бере турган суроолорго мен жооп берип кетсем, биринчиден бизде ипотека жок. Көбүнчө Россиядан ар кайсы шаарлардан бизге суроолорду беришет, ипотека депчи, бирок андай такыр мүмкүнчүлүк жок. Бизде бөлүп узартып төлөө деп, орусча айтканда рассрочка деп коет, 2 жылга берилет, эң көп убакытсы. Анан кардардын мүмкүнчүлүгүнө карап 2,5 жыл же болбосо 30 айга бөлүп берген учурларыбыз болот. Ар бир кардарга өзүнчө жекече карайбыз биз. Анан бааларын дагы ошого жараша. Бизде анан 1-кабаттан 9 кабатка чейин баалары бирдей. Мисалы башка компаниялар көп суроолор жаралат, ушундай баасы ар кандайлы депчи. Бизде бирдей. Анан под самоотделку деп коет, жасалгалуусуз беребиз баардык квартираларды. Азыр көбү менен сүйлөшүп чыктым, ушул суроолор берилди магачы. WhatsApp аркылуу дагы ушул суроолорду туура түшүндүргөнгө туура келет да, көбүнчө ошо Россиядагы кардарларга рассрочкага беребиз, 2 жылга бөлүп узартып төлөө, эч кандай пайыз кошулбайт. Эмаком курулуш компаниясында башка компаниялардан айырмаланып, баштапкы төлөмү 10, 20, 30% башталат. Бизде учур болгон баштапкы төлөмсүз деген дагы андай азыр арабызда отурган кардарлар дагы бар, андай мүмкүнчүлүктөрдү да пайдаланып алып калган. Бирок албай иштелип кетирет, ошол себептен билдирсеңиз да. Бирок азыр ошол баштапкы төлөмү жок бизде. Азырынча жок, бирок жекече сүйлөсөк болот. Анан дагы кандай суроолор кызыктырса, берсеңиздер болот, ушул жерлерден мен жооп берейин. Эч кандай пайыз кошулбайт. Анан азыр Ош, Бишкек шаарларына ушул жерден батир сатып алган кардарларга айтып кеткендей, бизде ысык көлгө жолдомолор берилет, жолдомолор 2 кишиге ыйгарылат. Эгерде ошого жана жетишип, чындап эле кызыктармын десеңиздер, келип кене маалымат алсаңыздар болот. Батир алган кардарлардын кандай ою кандай, ошону да билсек болот. Мен анда Чынара эжени бул жакка чакырайын. Кардар катары өзүнүн оюн айтсындай. Ашыкча мактоонун кереги жок, болгонун болгондой эле. Мен деле көп ушул жылы көп строительный компанияны кыдырдым да, атайын барып алып. Анан тияка бардым, тияка бардым, баары бир деле какие-то у них другие условия. Анан ошо бирөөлөрдүн аркасынан эле силерге окшоп эле ушул жака туш келдим. Анан как раз акция болуптур. Акция менен алып калдым мартта. Ошондон бери төлөп атам, вроде жакшы эле. Тем более кандай десем, тиги эми дальшыны көрөбүз да, буйруганын көрөбүз да. Пока төлөп атам азыр. Ай сайын 2 айда бери мен эчтеке даярданбай эле. Рахмат.
урматтуу мекендештер, эжелер, булар, энелер, суроолор болсо, ушул курулуш компаниясына үй алат элем деген суроолор болсо, ошо бериңиздер, микрофонду алып барайын. А ушул кадар квартираны полностью сатып алгандарбы или, например, я купила комнату, да, один доллар төледим, 10 тысяч, ну, по частям, получается, мне дадут тогда? Да, обязательно будут подарки. Биз ушул Эмакомдон ушул жылы январда Ош шаарынан алганбыз. Юго-восток тарапта доонун аты Мурас Ордо, сырты сары тыштан болот деп айтышкан, ошондойбу? Аябай жакшы. Андан мурункусунда улица Салибин ошол доомдон алганбыз. Биз 7-кабаттан. Андан алдын биздин туугандарыбыз Уркия Салиевадан алган, ХБК районунда жайгашкан. Аябай жакшы азыр жасап, уже берип атасыңар. Өтө жакшы компания, ишенсеңер болот. Алсаңар болот, убагында төлөп, кыргыздарга бул да болсо поддержка. Кыргызды өзүбүз көтөрүп өнбөсөк, бизди көтөрүндүрбөйт. Рахмат чоң. Мен суроом, ар бир мындай однокомнатный, эң минимальный объекти канча квадрат метр болот атат? И самый максимальный 3 квадрат, 3 трехкомнатныйлар канча квадрат метр болот атат? И плюс эми биз эми көп жылдан бери бүтүп палат түзөп жүрүп эме болуп калдык, ошон үчүн көбүбүздө уже российский жарандыгы бар, ошолордун оформлениясы кандай болот? Жакшы суроо. Кыргызстандын закону боюнча ар бир башка өлкөнүн жараны батир сатып алганга укугу бар. Эгерде алар жер участок сатып алса, анда убакыт жашаш керек Кыргызстанда, андан кийин жашыл билет берилет аларга, кызыл билет. Бирок батир сатып алганга укугу бар. Буга чейин бизден көп жарандар Россиянын жарандыгын алышкан, бирок бизден барып батир сатып алып келип алышат. Өзбекстандын дагы жарандары келип алып атат. Өзбекстанда жашаган кыргыз жарандар алып атышат. Бул биринчи сурооңузга жооп. Экинчи сурооңузга кайсыл шаардан карап жатасыз бир бөлмөлүү? Ош шаарынан, Ош шаарынан 38 квадрат метрден башталат, эң кичинекей квадрат метр. 3 бөлмөлөр 88-98 квадрат метрге чейин. Бул жакта бире бериште, чын айтканда ар бирибизде бул жактан каталог алып кетсеңиздер болот. Ар бир үйдөн бул жакта планировкасы, канча кабат, кыскача маалымат жазылган. Бул сиздерге белек. Анан ар бириңиздерге компаниянын атынан, жеке жумуштун атынан ар бириңиздерге белек. Бул бир үй бүлөгө бирден. Бул биздин белек, алып кетсеңиздер болот, алып кетсеңиздер болот да. Анан бул жолугушуудан кийин калам эртең убактым жок десеңиздер, биз убакыт бөлөбүз бул жерде. Анан кийин маалымат беребиз. Жанагындай башка компанияларда бизде стандарт жок. Мисалы 30% туруш керек, анан ай сайын мындай деген. Ар бириңиздердин мүмкүнчүлүгүңүздөрдү, бюджетиңиздерди эске алабыз сөзсүз. Алган кардарлардын төлөөгө мүмкүнчүлүгү жок болуп калган мезгилде или ушундай мезгилдер болду беле? Анда кандай болот? Болгон бул. Биз жанагы ай сайын төлөнүүчү сумманы келишим түзүп атканда көргөзөбүз. Ошого кардар кол коет. Бирок кандай учур, эгерде сиз өз мөөнөтүнөн кечиктирип атсаңыз же төлөөгө мүмкүнчүлүк болбой жатса, анда кардарлар бизге чалып айтып коюшат. Эгерде 1 ай, 2 ай кечигип атса, анда арыз жазып туруп, кийинкиге жылдыртып коебуз. Таптакыр мүмкүнчүлүгү болбой же болсо пландары өзгөрүп баратса, анда ошол биз менен түзгөн келишимди бузса болот. Ал биз менен түзүп аткан келишимде өзүнүн пунктунда көргөзүлөт. Андай учурда 10% кармалып калат. Анткени биз билбейбиз, кардар балким 8 айдан кийин, 10 айдан кийин батирди албай калды. 10%-ын кармап калат компания, ошончо ай жанагы квартираны кармап турган үчүн. Bizde 6 ayda 1 объект, 2 объект сатылып атат. Бул деген сөз аябай жакшы результат. Мисалы 150 квартира, 110 квартира сатылып атат да. Ал учурда сиздин батириңизди биз сатмакпыз. Бирок сиз кармап калдыңыз, ошол сөттөн 10%-ын кармап каласыз. Эч кандай пеня кошулбайт үстүнө. Ал жагынан кыжаат болбосоңуздар болот. Корпустан ушул компания банкрот болуп калса да, курулуш токтоп калса, биз төлөп аткан объекттен ошондо кардарлардын акчалары кайтарылабы же
Биз андай учурда биз тараптан канчалык ачык мамиле кылганга аракет кылабыз. Эгер кардар башынан шектенип атса, анда биз мисалы кардардын баардык сумманы төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Банкрот компания качан болот? Банкрот акчаны туура эмес жакка пайдаланганда гана банкрот болот. Бар акчаны туура пайдаланса стройка бүтөбү? Анан жөндөн эле компания банкрот болуп калбайт да. Бизде бар акчаны, сиздерден түшүп аткан акчаны өз стройка тармагына пайдалансак, анда биз сиздердин үйүңүздөрдү өз убагында бүтүрүп бергенге кепилдик беребиз. Анын үчүн сиздерден эми өзүбүз эле биз куруп беребиз, анан кылып беребиз деп бактанганда туура эмес болуп калат. Анын үчүн сиздерден болгон талап болот, өз убагында төлөмүңүздөрдү төлөп турушуңуздар керек болот. А банкрот кайсы учурда болот? Банкрот ошол акчаны, түшкөн акчаны туура эмес жакка пайдаланганда, ошондо банкрот болот. Рахмат. Биз эми багынай ушу чет жерде иштеп жүргөндөргө ушунда келип Эмаком компаниясы өкүлдөр, карындаштар, силерге чоң рахмат. Бир силерге сунуш катары десем, как рекомендация, биз мисалдан ушул жакта жүргөндөр, Москвада жүргөндөр, силер айтып аткан, грубо говоря, 500 либо 600 доллардан чарчы метрин сатасыңар дейт да. Первоначально o'zingiz 10 000 доллар бергенде дагы 50 квадрат метр алган болсо, примерно 30 000 доллар болуп калат экен да. 20 000 долларды мисалдан Москвада мага окшогон баягындай кара жумуш кылган балдар иштеш кыйын да, 2 жылда 20 000 долларды анда жебеш керек, ичпеш керек, только ушу иштеп чыгарып бериш керек. Ошого мен просто силерге сунуш катары ушул сурокту кичинекей көбөйтсөңөр, кандай деп мындай силердин чоңдоруңарга сунуш катары да. Эми 500 доллар эмес, 600 доллар болсун, 620 доллар болсун. Просто срокты 5 жылга кылып берсеңер, 6 жылга кылып берсеңер деген, эми мен суранычы. Ошондой кылып берсеңер көбүрөөк адам алабы деген үмүттө. Баягы малды биринчи сураганда берди алып, андан кийинки сурагандар нарактуу кыла дегендей бой баарын эле бирдей карасаңар, ошол сунуш бул, сураныч. Ойлонуп көрсөңөр. Сиздин сунушуңузду курулуштун качествосын, кандай курулганда курулуштун качествосын, кандай курулганда ошону ким текшерет деп уюштурду? Жакшы суроо. Биз курулушту 4 жерден текшерүүдөн өтөт. Курулуш биз мисалы проект деп коебуз, проект институтка заказ беребиз. Ар бир квадрат метрин 5 доллардан 16 долларга чейин чийдиребиз. Бул бир. Экинчиден ошол проектти чийген институт, кайра эле государственный институттар бизди текшерүүгө алышат. Ошол өзүнүн чийген проектисине жооп беришет. Биз ошол чийген проектиден эч жака чыкпай салганга аракет кылабыз. Андан сырткары экотехинспекция деп коет, ал текшерет. Андан кийин строительный норматив деп коет, орусчасын айтканда, ошол нормативдер баардыгы сакталат. Прораб, технический директор деп коет, бүт баардыгы сакталат. Анткени мисалы цемент эле алсак, ал өзүнүн жанагы опалубкалар куйгандан кийин мончо сутка туруш керек, 3 сутка, анан опалубкалар чечкенден кийин дагы 14 сутка туруш керек. Ушундай өз нормативтери менен кылабыз да. Мындайча айтканда жана китептегидей салганга аракет кылабыз. Негизинен 4 жерде текшерүүдөн өтөт биздин объекттер. Айгерим азыр мындай го, эми көптөр элечи, цемент десе, цементтин качествосун, цементтин деле канча түрлөрү бар да, например, ошонун канчанчы сортунда цементтин, например, колдоносуңар силер? Цемент кичи сортко бөлүнөт, марка деп коет, кургандан кийин жана бетон катыгандан кийин аны чыгып алып барып лабораторияга алып барышат биздин курулуштагы адистер. Анан ошол лабораториядан канча марка чыкса, ошону жазып беришет. Ошол маркага бөлүнөт, ошол марка менен салышат биздиктер. Мисалы азыр көрсөңүздөр керек, биз колонналарга бетон куюп туруп, анан көз менен жаап койгонбуз. Бул аябай ысык болгон үчүн бетон жарылып кетпесин деп, ар 2 саатта суу чачып турабыз да. Ал жагынан мисалы курулушту жакшы билген тааныштарыңыздар болсо, биздин объекттерге жөнөтүп, кенен маалымат таанышып алып чыкса болот.
эми андай көйгөйлөр көп болуп атпайбы, например, Кыргызстангачы. Азыр любой каналды элечи ачсам, Кыргызстандын немеси только проблеманы чыгат да. Эгер бир жакшы кабар тастайсың туурабы? Анан алдап кетти, онтип кетти деп. Анан биз мигранттарбыз да. Анан бизге деле ошо ар бир жаган келген жаган азыр көйгөйүн айтып неме кылып келет да. Например, азыр жакшы ниет менен келишти, анан кийин дагы алданып калабызбы. Анан ошо жанагы ана жерде байке айтып кетти, ошо 2 жыл срок берип, өтө эле аз бердиңер дейм да. Например, силерге карап коюшулар керек. Мигранттар десе 80 миң, 100 миң айлык ала турган мигранттар эмес. 30 миң алса, мындай башка компанияларды карасак, жеке 2 жылдан ашып, же болбосо үй 1,5 жылда бүтсө, ошого гана мөөнөттү берет. 1,5 жылда бүтсө, сиз 1,5 жылда төлөшүңүз керек. А Эмаком курулуш компаниясы ошол бүткөндөн кийин, мисалы азыркы учурда 14 айда бүтө турган үйлөр бар. А биз аны 10 ай кошуп берип атабыз, 24 ай. Мисалы биз дагы жакшы жагын көрө билгенге аракет кылышыбыз керек да. Сиз айтып аткандай Кыргызстанды айтсаң эле жаман жаңылыктар. Кыргыздар жакшы жагын көрө билгенге аракет кылсак, анда жакшы болот. Ошол эле учурда биз 3 жылга берген дагы кардарлар болду, 30 айга түзүп берген. Мен ойлойм, бул башка компанияларга караганда көп артыкчылыктар бар. Мигранттарга аябай көңүл буруп атат биринчиден. Экинчиден, кеткен кайсыл компания төлөп берип атат. Бул Эмаком курулуш компаниянын артыкчылыктары. Мигранттарга өзгөчө көңүл буруу, ар бирине өзүнчө жекече мамиле, индивидуальный подход деп коет. Үчүнчүдөн баштапкы төлөм 10%, төртүнчүдөн 3 жылдык мөөнөтү менен. Мен ойлойм, бул жакшы. Бирок биз муну менен эле токтоп калбайбыз. Сиздердин сунушуңуздарды жетекчиликке жеткирип, дагы аракет кылабыз. Бирок жакын учурда эле 5 жыл кыла коебуз дебейбиз. Мөөнөтүн узартканга сунушту биз жеткиребиз. Но первоначальный взнос еще раз строчками только жан курулуп аткан үйлөр үчүн готовыйларды готовый бүткөн жок. Азыр куруп жаткан үйлөрдү ошол бөлүп узартып төлөп алсаңыздар болот. Бизде үйлөр жана үйдүн түбүн казып баштаган күндөн баштап эле сатууга коюлат, ошол күндөн баштап кардарлар ала баштайт. Бүткөндө үй бизде калбайт. Центральная коммуникация говорит, текстен келет өзүсүң. Текстен келген объектилер дагы бар. Текстен келбеген өзүнчө болгон отопление гана өзүнчө жылыткыч деп коет. Борбордук жылыткычтан көз карандысыз болгон дагы өзүнчө жылыта турган үйлөр бар. Анткени автономный деп коебуз, азыр газ менен кылып атат. Чыныкта көп компаниялар өзү салып аткан үйүн автономный газовый отопление болуп көрүп атышат. Эмнеге? Анткени биринчиден борбордук жылыткычтын күчү жетпей жатат, экинчиден былтыры жанагы өчкөндөн кийин аябай жанагы алдын алып өзүнчө кылганга аракет кылып атат да. Бирок бул автономный деген сөз центральный тесттен кымбат чыкпайт. Аны эсептеп атканда, үйдү салып атканда биздин технический директор баардыгын эске алат, эсептеп чыгат. Мисалы центральный тесттен кымбат болуп калбайбы, кардар көп төлөп калбайбы депчи. Азыр биз көбүнчө салып аткан үйлөр автономный газ менен болот, отоплениясы электрический болбойт. Подземный паркинг бар? Подземный паркинг бар. Го, ошолор үйдү баштап атканда алсаңыздар, пока фундаментта куйылып эле убакта. Ошол убактан баштап булар 36 айга дагы бересиңер, 3 жыл ошентип алганмын, ошондой кылып алсаңыздар болот. Почти ошол 3 жыл болот атпайбы сроку. Ай азыр биздики Мурасордо деп уже экинчи кабат бүтүп, үчүнчүсүнө чыгып атат фундаментте. Би ар айда өздөрү ошо видео чыгып турат. Бош көрсөтүп турат, прямой эфирге чыгып турат. Кыздар мен ал үйдү кышта алганбыз, ал үйдүн эч жери казылбаган убакта. Азыр уже башталды. А менин срогум 36 айга предлагать этишкен, бирок мен өзүм 31 айга деп алдым. Мен өзүм чөнтөгүмө карап. Айына 41.500 теңге. Бул ар бир эле Москвада иштеген жарандарга бул көтөрүмдүү акча. Канча комната? 2 комната, 60 квадрат метр. 59 деп турат. Бирок айтат экен, 1 квадрат кошулуп калышы мүмкүн экен, 1 квадрат алынып калышы мүмкүн экен. Аны ошо акыркы айларда өзүңүздөр чечип аласыздар.
менин күйөөм жумуш иштейт, мен балдарым менен отурам. Жакшы эле көтөрүмдүү эле акча. Ушу компания менен сотрудничество укаларым иштейт экен, карын укам иштейт экен да, чынында мен ошо укам чакырып келгенде. Өтө жакшы сунуштар. 2 жыл срогу койгон, жакшы. Просто мен айта турган нерсем эле мындай, просто жөнөкөй эле арифметикага келсек, мисалы $1000 койсоң, банкта 1 жылда $1200 кылып аласың да, $200 навар менен дегендечи. Анан булар $30,000 2 жылда чынын айтканда бизге ошо карапайымга кыйын да. Барыңыздар эле ойлоп көрсөңүздөр, 60 мен мисалы 60,000 айлык алам. 10,000 аяка фата болот, той болот, туган күн болот, башка бала чакаң бар. Айына 30,000, 35,000 акча калат да. Эми чын өзүмдүн шкурамда айтып атканда. Ошол сумма көбөйсө, мисалдан мен айтып атам 3 жылга булар $30,000 расчет кылган болсо, 2 жылны силер бергиле, 30,000 эле. Дагы 2-3 жылга кой бергиле. Ошондо $1000 10,000ге $2,000 койсоңор дагы 36,000 болсун ошондо 5 жылга. Өтө жакшы го дейм да. Просто ипотекага алсаң дагы примерно ошончо төлөйсүң, көп акча. Азыр айтып атканда 5 жылга коюп берсеңер сурокты. Көңүң тугураак иштейсиң да. Мен ошо квартира болот дегенде. Ошол ойду эле айттым. Бирок силердики мен просто сунуш. Мен мисалы ошондой болсо алат. Чынын айтайын алат. Азыр $10,000 апарып, Бишкек шаар чекесинен участок алып, ага жер салып, эме кылып бүткүчөм, балдарымда 11 класс бүтүп калат. Ошого чейин эми шаарда болсо ала турган. Туура эле түшүндүк, туура кабыл алдык. Бирок мен өзүм лично Эрланга барамбы бул вопростор менен берет. Ош тараптан уялайын деп жүрөм. Бул жакта ипотекам бар. Кандай алсам болот? Ал биз үчүн маанилүү эмес. Биздин кайсыл жерде сиздин кайсыл жерде иштегениңиз, канча маяна аласыз, биз ал нерсени териштирбейбиз. Анда аябай жакшы экен, смело эле келе берет экен. Рахмат, кол күтөбүз. Менде да бир 2 суроо пайда болду. Биринчи суроо эже айтып кеткендей, курулуш бүткөндөн кийин тактап дана аянтчасын белгилегенден кийин мүмкүн ашыкча болуп калды, или же наоборот кемип калды. Ошол мезгилде компания менен кардардын ортосунда кандай болот? Компания төлөп береби же или кардар ашып кетсе кардар төлөйбү? Бул биринчиси. Эми адамгерчилик болгондон кийин жаңылышабыз да. Экинчиси, подземный паркинг деп атасыздар. Ошол подземный паркинг көпчүлүк учурларда личное пользование берилет да, жабык болот. Сатылабы или бесплатно колдонууга берилет? Рахмат. Бизде автопаркингдер, автоунаа коюлуучу жайлар сатылат. Бизде жанагындай жаап коюу эмес. Бул ар бир машинанын орундугун автоунааны сызып беребиз. Нумерация коюп беребиз, ошого өзүңүздүн автоунааңызды коесуз. Ар бир кардарга сатылат. Биринчи сурооңуз боюнча бул эгерде сиз бизден 57 квадрат метр алсаңыз, анда үйдү куруп бүткөндө 55 квадрат метр чыгып калса, анда биз сизге төлөп беребиз. Ал келишимде көргөзүлөт, ошол пункт бар. Биз үйдү куруп бүткөндөн кийин Госрегистр мамлекеттик каттоодон адистер келип, мындайча айтканда, кыргызча айтканда дуалга, стенадан стенага ченип, чыккан квадратурага бизден көз карандысыз, сизден көз карандысыз, ошол чыккан квадратурага техпаспорт даярдай башташат. Госрегистрдин негизи кызматы ошол. Алар болсо адилеттүү карашат. Эгерде негизи проект боюнча 1,5 метрге уруксат берилет, 1 метрден ашыгына сиз төлөп бересиз, көп болуп кетсе. Көп болуп кетсе да сиз төлөп бересиз, аз болуп калса компания төлөп берет. Канча 7-ге 9га чейинби бир эле баада деп, Ооба, бирдей баа. Бирдей баада, 9-этажга чейин бирдей баада. Анан мен бир жума болду, Кыргызстандан келгениме сураштырып көрсөм, 1-2 этаж только торговый гана немелерге берилет экен. Ошол чынбы? Жок, ар кайсы үйдө ар кандай. Анан 1-2 этаждан алсаң деле, допустим, мындай жилой помещение кылып үй кылып жашасаң болобу же обязательно бир торговый бир нерсе ачышың керекпи? Андайга строительный норматив боюнча уруксат берилбейт. Эгерде үйдүн түбү автоунаа коюлуучу жай болсо, норматив боюнча биринчи кабат жашаганга болбойт. Ал ошол коммерческий помещение деп коет, орусча айтканда, под бизнеске берилет. Алардын баасы батирдин баасындай болбойт, ал башка баа болот. Жок, азыр силер айтып атасыңар го, биринчи кабаттан 7-чи кабатка. Ал айтканым бул бирок бардык эле үйүңөр ошондой эле болот да, туурабы? Андай биринчи кабаттан баштап жилой
Сиз туура түшүнүңүз. Мисалы бизде ар кандай проектлер болот. Family House деп азыр көргөзгөн бул цокольный этаж деп коебуз, подвальная часть. Бул болсо коммерческий. Бирден баштап жашаганга уруксат берилет. Төрөбай Кулатов деген бул үйдүн түбү автопаркинг, биринчи этаж коммерческий, андан кийин экинчи этаждан баштап жилой башталат. Азыр айтып аткан домдоруңуз Бишкектеги үйлөрдөнбү же Оштогулар? Мага больше Оштогулар интересно. Оштогулар Мурас Ордо биринчи, экинчи кабаты коммерческий помещение, үйдүн түбү автопаркинг. 3төн баштап 12ге чейин бирдей бар. 3төн баштап сиздек 12ге чейин бирден эмес. Бир коммерческий помещение. Төрөбай Кулатов. 3-чү объектисинин башталганда турат, бирики турак жай үйү 12-чи микрорайондо башталып жатат. Биринчи үйүн уже кардарларына өз үйлерине бердик. Экинчи үйүн буюрса ушул жылы сентябрь карама каршысында 5-чү үй Эмаком Хаус деп башталган, каталган азыр казылып коюлду. 2021 жылдын экинчи кварталында бул вечерний жолугушуу уюштурган себеби ушул жакында кардарлар менен суроо беришип, ошол суроолорго жооп берсек деген максатта уюштурганбыз. Анан кийин ушул жерде жердештер отурат, бул жерде Кызылкаялык балдар отурат экен. Биз баягы Супара каналында дагы интервьюларды алсак, ошол именно Кызылкая шаарынан салынган үйлөр бар экен деген сөз болду. Ошол жактагы суу маселесин кандай чечип атасыңар? Ошол суроону берип өтөйүн. Анан ошол ал жерде отопление деген иштебейт, анан суу деген саат менен берилген шаар. Ошол маселелер кандай чечилип атат? Ошондо жооп берип өтсөң. Кызылкая шаарында Апшырата деген үйдү куруп атабыз. Азыр билсеңиздерге 1-чи микрорайон 20-жыл көчөсү деп коет экен. Мен негизи ал жакта иштегендиктен кенен маалымат чын айтканда билбейт экен. Бирок азыр рамкалары коюлуп уже даярдалып калды. Бул тууралуу азыр Эрлан мырза кенен маалымат берсе. Бул жерде чындыгында таза суу негизи Баткен областында негизи жетишсиз. Ноокатта деле мисалы суу канализация проблемасы бар. Кызылкая шаарында суу проблемасы кандай чечилет? Же скважина казылып туруп подвалга емкость коюлуп туруп насос менен берилет, же ошого эле Кызылкаяда тартылган сууну эле емкость коюп емкостька түшүп туруп топ насос, дополнительный насос менен үстүнкү этаждарга берилет суу. Суу толук кандуу үзгүлтүксүз берилет. Башка жерлерде өчө турган болсо бизде толтурулуп туруп ошо суу өчкөн убагында өйдөгө көтөрүлүп берилет. Ошол жол менен чечилет. Негизи эле таза суу маселеси эрте кеч чечиле турган маселе деп ойлойм. Ага чейин биз бериле турган болсо биз ошол шартыны түзбөй туруп пока бере беребиз. Рахмат чоң. Урматтуу Эмаком компаниясынын жалпы жааматы силерге чоң рахмат. Ушинтип алыста жүргөн кыргыздарга келип убактыңыздарды бөлүштүрүп, өзүңөрдүн жакшы бир ийгиликке жетип аткан нерсеңерди биз менен чоң бөлүшүп атасыңар. Буңарга чоң ыраазычылык, рахмат. Анан жана Калпакчан жигит айтып кетпедиби? Мен 60 000 айлыктабам деп. Бул жерде семейный адамдар бар, бул жерде жалгыз иштеген адамдар бар. Элдин баары 60 000 акча же 100 000 акча таппай. Мисалы үчүн 35 000ден, 25 000ден тапкан балдар, кыздар бар. Жанагы Калпакчан жигиттин айткан сөзү абдан реальный сөз болду. Биз мигранттар үчүн. Анткени бизде жумуш постоянно болуп турбайт. Бизде бүгүн иштейсиң, эртең күнү жумуштан бар бер деп койсо каяка барасың? Бара албайсың. Ошон үчүн бизде деген көйгөй деген абдан чоң. Анан ушунча келгенден кийин сөзсүз түрдө чоңуңарга жеткизгиле. Ушунча элдерге жардам бергенден кийин срогун кичине жана жигит айткандай 5 жылга узартсын. Биз мигранттар үчүн да жакшы нерсе болот, туурабы? Мигранттар үчүн да жакшы нерсе пайда кыласыңар, и өзүңөр үчүн да жакшы нерсе кыласыңар. Потому что 5 жылга узартсаңар, там алуучулардын саны да көбөйөт. Биз да разы, Кудай да разы, силер да разы болосуңар. Чоң рахмат силерге. Чоң рахмат. Ушул баарыңыздар срок маселеси боюнча суроо бердиңиздер да. Биздин чынын айтканда негизи максатыбыз сиздерден
кандай сунуш келет экен, сиздерден кандай сураныштар бар экен, ушунун баарын угуп, сиздерге ошого жараша бир шарт түзүп берели деген максатта келдик да. Туура айтып атасыз. 60 миң айлык албайт көпчүлүк, 50 миң алат, 40 миң алат. Барыңыздар ушуну киргизгениңиздерге байланыштуу сөзсүз түрдө биз биринчи маселе болуп кайра барабыз менен состав руководителей чогуу барып отурабыз. Анан кийин именно Москвада же болбосо башка мамлекетте иштеген мигранттар үчүн соцпроект киргизебиз. Буюрса ушул жылы аракет кылсак ушул жылы киргизебиз. Болбосо элки жылыга сөзсүз түрдө аракет кылабыз. Ушундай срогу боюнча, узартуу боюнча сөзсүз түрдө азыркы объекттердин шарты ачык айтканда 5 жылдык мөөнөткө туура келбейт ал. Бирок эмки алдыда турган проект боюнча, курула турган үйлөр боюнча сөзсүз түрдө сиздердин сунушуңуздар сөзсүз түрдө каралат. Биз эмне үчүн келдик? Ошо сиздердин ичиңиздерде эмне үчүн албай атасыздар, мигранттар үйүн албай атасыздар, ошону билеличи деп. Биз ошону сиздердин көйгөйүңүздөрдү чечкенге аракет кылалычы деп сиздердин оюңуздарды укканы келдик ушул жерге. Азыр ГИК деп гос ипотечный компаниядан бизге сунуш келип, мынча суммадан квадрат метрини куруп бересиңер, куруп бергенден кийин кандай болот, анан биз компания тарабынан кайрадан сунуш жөнөттүк. Биз үйдү курабыз, бирок биздин да бир условиябыз бар. Бериле турган ипотеканы бериле турган кишилерди тандоодо биздин да ролубуз болот деп. Себеп дегенде ал курулган үйлөр бирөөнүн жээнине, бирөөнүн сиңдисине, бирөөнүн кагасына кетип калбасын тааныш бериш болуп, действительно муктаж болгон үй бүлөлөргө жетсин деп ушундай сунуш кайра жибердик. Эгерде биздин сунушка макул боло турган болсо, бул проект быйыл ишке ашып калышы мүмкүн. Эгер бул проект быйыл ишке ашпай турган болсо, биз эмки жылы өзүбүздүн компаниянын соцпроект жарыялайбыз. Анда мөөнөтүн мен сиздерге ушул жерден 5 жылга же мынча жылга деп айта албайм. Бирок азыркы шарттан көрө андан көрө жакшыраак, ыңгайлуураак болот деп сиздерге сөз бере алам. Не могу не петь тебе, я для тебя.